Кыш мезгилинде сасык тумоого кабылган бейтаптардын көпчүлүгү үй шартында дарыланып айыкпагандыктарын айтышууда. Оору башталгандан тартып 1 жума аралыгында да дене табы көтөрүлүп, эч кандай дары-дармектер жардам бербегендиктен ооруканага кайрылышкан. Табым айнады. Şu ısık tamak jebe dedi de doktor ısık tamak jep başıma çıkıp kettir. Şu jakşı olum da uyda bir hafta jattım, jakşı boğdum. Ahir ben sağa geldim, ben sağa karadılar. Ükol verdiler, da şu jakşı. Bugün turup basıp kaldım. Basal ettim, oturgan yerimden başıma da olur. 170 hop kettir diyelim. Сасык тумоо оорусу боюнча кайрылган бейтаптардын саны былтыркы жылдын 12 айында 2500дөн ашкан болсо, бул жылдын 11 айында эле 357ге көп катталган. Айрыкча жаш балдар арасында бул ооруга кабылгандар көп кездешип жаткандыгын ак халатчандар билдиришти. Мындан сырткары аба ырайы суук болгондуктан бул оорудан арылууда кыйынчылыктарды жаратып, ооруканада жаткан бейтаптардын көпчүлүгү сасык тумоого кабылгандар экени айтылууда. Былтыркыга салыштырмалуу бир аз көбөйдү. Бирок анчалык деле көп эмес. Былтыр 12 айга 2573 оорулуу катталса, быйыл 11 айга эле 2930 адам катталып атат. Сасык тумоо оорусу бул көбүнчө 2 жашка чейинки балдар кабылып атат. Кышында грипптерде андан сыртка чыкканда абанын температурасы дагы суук болгондуктан жакшы болушу кыйыныраак болот. 40 оорулуу жатат. 40 оорулуунун анын ичинен 60-70% ушул грипп оорусу менен жатат. Азыркы учурда дарыланууда келгендерге биринчи тез жардамды көрсөтүп, оорулууларды өз убагында дары-дармек менен камсыз кылып дарылап жатабыз. Ал эми билим берүү мекемелеринде сасык тумоонун алдын алуу боюнча мектеп окуучуларына атайын маска тагып жүрүү эскертилген. Баткен шаардык билим берүү бөлүмүнүн билдирүүсү боюнча, шаардагы мектептерде сасык тумоого кабылган окуучулардын саны аз болгондуктан сабактар үзгүлтүксүз өтүлүүдө. Азыр бүгүнкү күндө 36 окуучунан 5 окуучум сабакка келбей калды. Кечээки күндөрү да мындай болуп атты эле, бирок сабакка азыркы бүгүнкү күндө кичине азайып атат. Грипп болгон окуучулар. Себеп ата-энелерге дагы билдирүү жасап, классыбызда дагы аптечкабыз бар. Температурасы көтөрүлгөн балдарга парацетамол дарыларын берип, аларды суук суу ичирбегенге аракет кылып, балдарды жылуулап, сыртта көп чыгарбастан ушу классыбызда карап окутуп атабыз. 25%га чейин өзү грипп оорусу менен ооруса, мектеп жабылыш керек экен, бизде 6%ке чейин жеткен жок. Бирок биздин Гарно тарабынан ушул мектептерге директорларына сунушталды, ушул окуучуларды маска тагып мектепке келүүсү жөнүндө сунуштарды айттык да биз. Сасык тумоого кабылган бейтаптар тез арада дарыгерге кайрылуусу шарт. Оору күч алып кетсе, башка өнөкөт оорулар козголушу ыктымал. Ошол себептен дарыгерлердин сунушу менен гана дары-дармектерди колдонуу керектигин ак халатчандар эскертишүүдө. Үйдө өз алдынча дарыланып, дарыны туура эмес, арып турдуу нерселерди ичип жүрө берсек, ошол көзүбүз жакшы көрбөй калышы мүмкүн, кулак осложнение берсе, кулак укпай калышы мүмкүн, же өпкөбүз жабыркап, тубаса хронический өнөкөт ооруга айланып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн эртерээк алып келиш керек. Айрыкча жаш балдарды ден соолугуна кайдыгер мамиле кылбай, эртерээк алып келип, дарыгерден консультация алып, дарыгердин көзөмөлүндө болуп туруш керек. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.